Assalamu alaikum ардактуу айымдар жана мырзалар, сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан кечки шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу сиздер менен аманчылыкта, эсенчиликте кайрадан көрүшүп атканыбызга биз өтө кубанычтабыз. Салам Кыргызстан сиздер менен. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар? Жалпыңыздарга жакшы маанай жагымдуу кеч каалап, Салам Кыргызстан телеберүүсү кайрадан сиздер менен старт алды. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, салтыбызга айлангандай эле ар бир берүүбүздүн темасы бар. Бул берүүнүн темасы күлкү болмокчу. Күлкү ден соолуктун мүлкү. Санжар, күлкүнү дагы күлүү айтыш керек да, сен мындай ийда ыйлагандай айтып атасың да. Күлкү ден соолуктун мүлкү. Салам Кыргызстан. Asmanga seni jettelegim gelet, kıyaldan adamga ar bir dilegim beret. Gülüp koyçum, ana ingi götür. Gülüp koyçum, gülüp koyçum. Büyüktük sezimin yürekten öçür böyle. Andıktan dostlar hiç kaygırı bakın böyle. Asmanda tartalı cılmayı süreklerdi. Asıret güldürsün kapalı yüreklerdi. Gülüp koyçum, ana ingi götür. Gülüp koyçum, gülüp koyçum. Ana ingi götür. Gülüp koyçum, Күлкү ден соолуктун мүлкү дейт. Анда болсо бир жылмая алайлы Гүлжайна. Телукмушчулук жасалма күлөсүң го. Кандай? Күлкү ден соолуктун мүлкү, күлкү өмүр азыгы. Күлүп жүргөн адам эч качан карыбайт деп туруп, момундай эле күлүш керек. Деп эле. Сеники деле жазалма болуп калды. Жок, нормаль эле күлүп атпайм. Мисалы, мына өзүмкүн күлкүмдө күлүп берем. Сенчи мына мисалы бүгүн күлкү күнү болуп атпайбы? Экөөбүз тең дагы күлкү дүйнөсүндө жашайбыз да. Экөөбүз тең мындай шайыр кыздар, күлкү кыздар деген күлдүрөбүз ушундай. Анан концерттерде күлбөй калганда көп ушинтип күлөсүң го, эмнеге жазалма күлөсүң? Эмне кыласың? Эл күлбөй атса өзүң күлүп коесуң ошентип. Жок, мындай кылбайлыбы, Назира? Сен могу кыргыз сатирасында, кыргыз куудулдардын ичинен көбүрөөк кимди баалайсың? Мен көп эле куудулдарды өзүмдүн конкуренттеримди баарын эле баалайм. Көбүнчө мага деген мындай бойлору дагы, ойлору дагы бүт
туп келишкен Татынакай беш тапан деген неме жигиттер бар го. Мен сен Татынакай болгон ойлору, бойлору да алсаң мен жоролор деп айтат окшойт депмин. Эми жоролор деле жашынакай, бирок беш тапан аларга караганда сулуураак дейм да, мындай жашыраак. Сулуурагы жанагы. Беш эми жоролордуку мындай го, булар бир тең да. Сулуураак деп эмне жана арасында болсун да айтасыңбы? Жок, Каныбекте. Көскө. Кимди? Каныбекти айтасыңбы? Шимшик. Эмне? Келен жашынакай балдардын жашынакай деп айтышты. Бүгүнкү биздин Татынакай конокторубузду, Татынакай күлкү элге тартуулап жүргөн биздин чыган жигиттерибизди чакырып албайлыбы анда? Анда тосуп алыңыздар, биздин Татынакай конокторубуз беш тапан. Ава достор, замандаштар жана өзгөчө эле теле көрүүчүлөр, Салам Кыргызстан түнкү шоу программабызда бүгүнкү темабыз күлкү жаратуучулар же болбосо күлкү ден соолуктун мүлкү демекчи. Күлкүгө негизи эле ушул сатирага эң көп салым кошуп жаткан, канча жылдан бери өзүнүн тарыхын эсептеген беш тапан тобун тосуп алыңыздар. Кол чабуулар менен гана биздин кадырлуу конокторубуз. Шапке. Шапке. Келиңиздер, силерди төрөгө чакырмакчыбыз. Төрөгө. Беш тапан. Жигиттери мындай колду өп койсу, жигит сол. Сулуу эмес деп койсо өппөй койсоң. Каныбек, мен сени сулуу дедим го, өп койсу. Кел өп сал. Мен өбөйүн ба? Рахмат. Куш келипсиздер? Кандай аман-эсен келип алдыңыздарбы? Ай, болсун, мен чалкалап кетасың. Өтө эле чоң болуп атты. Мен расмерин арыктап да кеткенсиң го. Эми бүгүн биздин бардык теле көрүүчүлөр бүгүнкү биздин кечеде жалаң гана күлкүгө тоёйул деп сиздерди чакырып отурабыз. Ошондуктан аябай күлдүргүлө. Жана албетте эле сүйүктүү теле көрүүчүлөр, дароо эле келген меймандарыбызды кыйнабай биринчи амандашып алдык, саламдашып алдык жана дароо эле бир сурообуз менен кайрылмакчыбыз. Эң алгач кош келипсиздер. Жана сурообуз менен кайрылып кетели. Негизи беш тапан тобу менин билишим боюнча эле аябай көп жылдан бери тарыхы бар, көп жылдык тарыхы бар жана ичинде курамы дагы бир топ өзгөргөн. Негизи сиздер өзүңүздөр канча жылдан бери беш тапанда кызмат кылып жүрөсүздөр жана эмне болуп кандай тагдырдын түрткүсү менен, тагдырдын жолдору менен келип ушул топко кошулуп калгансыздар? Башты берсек болот, сизден келиңиз. Мен баштап берейин анда. Баштан. Мен 2002-жылы 8-апрелде бул беш тапан тобу куралган биринчиденчи. Эң алгачкы концертибиз ошол 8-апрелде болгон. Негизи бул группаны мен атам ачкан, Рахман Разыковчу. Аны элдин баары эле билет. Ой, мактанма. Мальчи. Малчайбайм. Оозуңду жаптып атам. Малчайбайм, жаппайм. Бул ушундай сүйлөп берет, капа болбойсуң. Каныбек экөөбүздүн ойногонубуздун себеби Каныбек экөөбүз бир топ жылдар бою партнер болуп сатирада сахнада сатира ойноп жүргөнбүз. Бир сөздөн калбайсың. Калбайм, мындан кийин бир сүйлөсөң эки сүйлөм, бир урсаң эки урам мындан кийин. Ур. Болду. Болбойм, урбайсың. Токтот. Ур. Тамаша. Ошондон улам беш тапанга кошулуп калганмын мен. Биринчи ойногондо эле Тынар Курбаналиевдин образын ойногонмун. Андан кийин өзүм образдарымды жаратып, азыркы учурда иштеп келатабыз да. Ал эми Болсунбек ушу беш тапанды мен тамашалап айтып атпайм. Көбүнчө беш тапанды мынакей Каныбек сен Рахман байкенин баласы болсоң дагы, көбү билбейт дагы. Анан кийин мындай тоуңардын арасында бирөө мынтип сразу көрүнөт го. Ушу Болсунбек да. Мындай чоңуңан көрүнүп атасың же сулуулугуңан көрүнөт атасың же талантыңанбы? Сулуулукта болуш керек деп ойлойм да мен. Сулуулук. Себеби кандай гана кооз нерсе биринчи көрүнөт турат. Мен көрүнөт атам болуш керек. Мен Каныбектин сөзүн улап салайын да. 12 жылдык тарыхы бар. 12-13 жылдык тарыхы бар беш тапан тобу. Ортодо биз да отдук кылганбыз бир 2-3 жыл, 2009-дан 2012-ге чейин. Силердин эң жакшы көргөн мындай сонун мындай дарс деп биз дагы жарылып кала турган бир анекдот айтып бербейсиңерби? Сүйүктүү теле көрүүчүлөрүбүз, бир гана сиздер үчүн эксклюзив беш тапан тобунун анекдот. Алабыз. Тосуп алыңыздар. Колуңуздарга ручка алып да жазып алсаңыздар болот. Жашоодо кереги тиет. Бир күлкүлүү болсо деле күлүп коесуздар да коштоп болот да. Жок, андай жок бизде. Баштайлыкты да Каныбек көргүлүү баштасын болбойбу? биринчи. Келиңиз Каныбек. Мен башыман өткөн окуяны айтып берейин. Атам экөөбүздүн ортобузда болгон окуяны айтып берейин. Кече жакында үйдө отурсак эле мен эң чоң уулум эркелеп тутпаймынбы? Ручканы кармап тетрадка бирдеген чимелеп жазып атты эле. Ай молодец. Ушул уулум чоңойсо мени багат. Ушул уулум чоңойсо мени багат десем, атам мени карады дагы. Эй бала, сен чоңойгуча мен сени баксам. Анан бул чоңойгондон кийин бул дагы сени бакса, сен өзү бирөөнү багасың.
Бар кудул кишкен да. Жок, атам өз негизи сварщик. Ошо анда жакшы сварщик, күлкүлүү сварщик. Тамаша кой сварщик экен аябай, Анда Болсунбектен кийинки анекдотту укпайлы. Анекдот эмес мен. Сизден биз сулуу анекдот талап кылабыз. Же чоң анекдот. Узак же кыскасынан, кыскасынан эле краткий мен берейин да. Нөлсем пурсео сыяктуу эле. Тамак жөнүндө көп сүйлөйм үчүн. Бирөө жаман карганат экен да. Өлө жанын жеп карганат экенде өлүп кетейин чин нан урсун депчи. Эртеси нан ташыган машина үрүп кетиптир. Бул кыска эле ушундай. Нөлсем да. Эмне себептен ушул кудулдардын арасында болсун сен эң толоюнусуң дагы? Каныбек, силер Ильяс экөөңөр эң арыгысыңар. Эмне сен тамак бербейсиңби, же булар диетадабы? Жо баг сиңген адамга сиңет да. Мага жакшы эле сиңет, бутактайт, бут туткачы. Булардыкы прямой болуп атпайбы? Ага, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, келиңиздер, азыр биз Беш Тапан тобунун таланттуу мырзаларына дагы берет. Өзгөчө тараптан бир аз алысырактан суроо берип кетели. Куудул деген сөздүн дегеле байыртан келген маанисин бизге жана көрөрмандарыбызга түшүндүрүп берсеңиздер, мен ойлойм сонун болмокчу. Кудул деп бул куу адамдар. Анан илгери дулдул деп койгонда мындай же акылман болоюнча акыл үйрөтпөйт. Кудулда мындай кууланып дулдулдукка салып туруп, баягы көп мындай жашоодогу мындай бир терс көрүнүштөрдү ачыкка чыгарганда, анан бул кудул бул деп атып, кудул деген сөз ошол жерден пайда болуп калган да. Гүлгөндө өзүнчө чоң маданият го, гүлбөгөндү билбегендер маданият аздыраак да. Ошон үчүн түшүнбөй эле бул эмне кудулдан атасың дейт. Анын ичинде кандай чоң философиясы бар. Мисалы үчүн акырын эле бияк чымчып коесуң, тиякта жей берет сөздүчү. Анан эми ал түшүнүш керек да сайтерени. Анан барып кудул деп атат. Силердин кичине чыгармачылыктан алыстаталы силерди. Макул. Жеке жашооңор жөнүндө элге биздин кыргыз элине айтып бербейсиздерби? Биз мисалы билебиз силердин. А бирок билбеген элдер кызык да аларгачы. Токот эрежелерин айталы. Мен жалпы эле кете турган болсом 84-жылы 1-майда туулгам. Токтогул району толук. Рахмат. Токтогул району толук деген айылда туулгам. 9-1 туугандын 8-чимин да. Ошон үчүн мен 8-чи мен төрөгөндө 4 уул 4 кыз болуп, анан ата-энем ошон үчүн атын Болсунбек койгон да. Болдым. Ошодон кийин болду. Бараны болбой алганда. Менден кийин дагы бир иним бар. 30 жашка чыгып үйлөндүм. Кандай улан сен? Мен эми 1985-жылы 27 августта жарык дүйнөгө келгенмин. Келсең керек ошон. Кайсы роддомдон? Кара сууда. Неменен келдиңиз эле? Маршрутка, такси. Жо, сыйгалак деп. Менин негизи ушул бир төрөлгөндөн кийин 2 жашка чейин Гүлшайыр Сатыбакасова эжебиз чоңойткон экен да. Мен ал эже менен учурашпай койсо мен аябай урушкан да. Мен сени чоңойтсом, сен менин алдыма жайлап койсоң, мен тааныбай калдыңбы депчи. Эмне Рахман байке гастролдоп кетип анан Гүлшайыр эже сени баккан деп. Билбейм, чогуу жашаган экенбиз да, айтышы боюнчачы. Рахман агай менен Гүлшайыр эже жашты го. Билбейм, ошентип айткан да магачы. Анан Аябай сырлуу элдерге билинбеген бир окуяларды сыртка чыгып баратып жаткан элестер. Чогуу жашаган экенбиз да, ошондой деп. Анан эми сайкал карындашым болот. Анан ушул качан 3 жыл болуп калды үйлөнгөнүмө. Азыр 2 уулдун атасымын. Жалбаттан үйлөнгөнмүн. Тыным жок. Аябай жакшы ийгиликтериң бар экен. Мен негизи атам менен 2-чи классыман баштап гастролдо жүргөм мен өз негизи. Өзүңө кызыкчысың да, өзүң кудул Кызыкчумун да, болгуң ошон үчүн мен 11-чи классты толук окуган эмесмин. Бештик менен кошо кетип калгам да. Ал эми мырзалар, меймандарыбызга дагы бир мындай башкача суроо менен кайрылгым келип турат. Азыркы учурда стендап деген чыгып атат. Comedy Club деген чыгып атат. КВН деген бар, тамашоо бар. Жаш жигиттердин жанагы сатираларынан өзгөчө бир жолдор башталып аткан кези. Анан сиздердин негизи оюңуздар кандай? Ошол боюнча биз менен бир аз бөлүшүп кетсеңиздер. Эми багы жок жаман да. Баары шүгүр. Себеби булардын баары дагы ошол бир какой-то бир бурчубузду сүйрөп турат да. Бул тамашонун балдарымы, комедия арбала мындай бир багы ким канчалык мүмкүнчүлүгү болсо ошого жараша түзүп алып иш кылып атышпайбы? Муну барып эл тандап алат. Кайсынысы турган. Булар канчалык ошончолук жаңы продукцияны элге берип турган болсо, албетте булардан башка эч ким көрүнбөй калат. Анын баардыгы аракеттен болот да. Көз карашым өтө эле түз. Ким колунан келсе кыла берсин. Түп-түз, Көз караш мындай капталынан да карабайт. А биздин Каныбек мырзаныкычы.
Могу азыр чыгып келаткан мисалы тамашачу балдарга, тамашада ойношуп атат балдар, ошолорго мисалы биздин Санжар суроосуна кошулуп кетсем. Негизи тамаша чыгыш керек эле негизи. Россияда деле бар го, Өзбекстанда, Казакстанда ушуга окшогон балдар бар да. Негизи бизде жок эле чыкты. А элге жакты. Ошон үчүн тамаша көтөрүлдү. Мен тамашадан дагы бөлүнүп чыккан балдарды билем, жана эки адам деп чыгып атат го, ким? Аябай жакшы чыгып атат, Жеңиш Бакыт. Аябай жакшы чыгып атат да. Ал элге жагып атат ал дагычы. Ал мага да жагат да, личночы. Эми конкуренция болмойса адам өспөйт да. Туура, бири-бири. Болсун байке экөөңүздөр чогуу 3 адам деп чыгара албайсыңарбы? Жок. Bir jarım Bir жарым болуп калат. Bir жарым бир. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, эстетип кетели, биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасыбыздын бүгүнкү күлкү жаратуучулары Бештапан тобунун таланттуу мырзалары турат. Бизде салтыбыз бар, ар бир келген мейман менен селфи түшөбүз. Андан соң Facebook, Одноклассники, Instagramда, социалдык тармактарда биздин баракчаларга бул сүрөттөрдү жүктөйбүз. Өзүңүздөр кирип, ой пикириңиздерди жазып, анан албетте эле теле көрүүчүлөрүбүздүн жазган суроолоруна ошол тараптан эле жооп берип койсоңуздар болот. Биз ар дайым чыгармачылык инсандар менен биздин көрөрмандарды жакындатканга аракет кылабыз. Ал эмесе, келиңиздер баарыбыз чогуу татнакай сүрөткө түшүп коелу. Көрөрмандарыбыздын кол чалмасын да. Kol çaldı. Селфи олдусуңар мына. Аха деп. Эң сонун жана салтыбыз боюнча жыйынтыктоочу суроо. Сиздер үчүн Кыргызстан бул эмне? Болсун мырза, сизден баштайлы. Men үчүн кымбат ата-эне болсо экинчи Кыргызстан. Ошондой түшүнөм. Ата-энең кандай кымбат, ата-энеңди кандай бир улук көрсөң, Кыргызстан мен үчүн ушундай улук. Ошондой түшүнөм. Болсун айткандай эле, бул биринчиден ата-энем, анан Кыргызстан мен үчүн ыйык мамлекет. Азаматсың. Келиңиздер, урматтуу теле көрүүчүлөр, адаттагыдай эле биз келген конокторубузга татнакай болгон силердин дагы бир жигитке жетимишенер аздык кылат демекчи, бир эле куудул болуп эле кетип калбастан сиздерди биз татнакай оюнга тартсак. Келиңиздер анда эмес. Сахнага чакыралы. Шарт менен канакей сахнага. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сүйүктүү туугандар, айымдар жана мырзалар, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын жылдыздуу жана аябай таланттуу күлкүлүү коноктору деп койсок болот. Бештапан тобунун таланттуу жигиттери, таланттуу мырзалары, Болсун мырза жана Каныбек мырза, албетте эле биз сиздер үчүн даярдаган бул тарапта оюнубуздун шарты жөп жөнөкөй. Сиздерге азыр биз бул жакта дротчиктер даярдап койгонбуз. Бирден адасыздар. Ар бир шардын ичинде тапшырма бар. Ошол тапшырманы аткарасыздар. А тийбей калса аткарбайбыз, э? Тийбей калса тийгизгенге чейин атып бересиздер. Болсун мырза, сизден баштайлы. Кана? Бул стартовый Аркасын Өтө алыс болуп калса мен көзүм кичинекей, жакшы көрбөй алат да. Ата берейинби? аты бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кайсынысы? Жакшы, кол чабалар. Келиңиз, Болсун мырза, бир өзүңүз окуңузчу. Эмне тапшырма болду экен сизге? Так. Окуп коңуз. Аме, бул оозуңузга 5 жаңа салып ырдаңыз дейт го. Биз Биринчи батабы дебиз. Батат. Келиңиз. жегенде балекеттей батырасың го. Мына бисмилла. Бир. Бер. Аш жеп аткансың, Эки. бисмилла дейсиң да. Жөн ырдаш жеңил. Жөн ырдаганды каалаган адам ырдап коет. Оозго жаңгак толтуруп кандай айткен Бештапан тобунун таланттуу мырзасы Болсун мырзадан байкайбыз. Кет. Тарабың ыргана сен жыттаныл, важырайган көздөрүңө сыктаныл. Бакытыңдай үнөт сайын эсей. Оозуңузда жаңгак барбы я? Баскан өзүң башкалардан кызганыл. Баскан өзүң башкалардан. Каныбек мырзага беребиз, келиңиз. Каныбек мырзанын канчалык деңгээлде мерген болгонун азыр чогуу байкамакчыбыз. 3, 2, 1. Баракелде! Браво! Адам дуят. Жакшы. Келиңиз, бул жаңгактарды кийин сизге Келиңиз, берейин, мынакей, өз колуңуз менен окуйсуз. Колуңуз менен, көзүңүз менен. Гели менен дем алып элге кайрылыңыз дейт го. Эмнеге андык дем алып туруп кайрылабыз? Кол чабалар. Азыр биз сизге гели алып келмекчибиз. Келиңиздер, сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Азыр Каныбек мырзанын үнү өзгөрүп элге кайрылганын чогуу байкайбыз.
Өзүн жакшы жагын ушинтип көрсөтүп кетет. Жөнтүп тургулачы эми. Сигарет чекпеген эмнени чегесиң анан? О, менин үйүмдөгү кетменим. О, менин үйүмдөгү кетменим, сени карап мен жаныңан кетпедим. Сабың барда байкабастан тебелеп, ошондогу эстен кетпей тепкениң келди. Бул болгону биринчи этап болчу. Оор тапшырмалар бул 4-төн ичинде калган. Келиңиздер дагы бирден аракет кылалы. Бирден аткылайбыз. Ой, баракелде. Кол чабуулар болсун. Отжимание жасагычы ырдаңыз дейт. Браво, браво. Азыр болсун мырза. Муңкан үнүн отжимание жасагыча укмакчыбыз. Жок дегенде 10ду. Аракет кылабыз. Аракет кылыңыз. Эгер Кудайдан болуп жакшы болуп кетсе, белки 2 куплетин ырдайм. Şu birinci kupletке жетпей отжимание бүтүп калабы деп коркуп атам да. Ал эми костюмуңду чечип колдоосу албайсың. сизге жардам берет деп ойлойм. Өзүңүз сурабай кандай эле спортсмен даярдангандай эле даярданып жаткан кезде. Чечилип дайындана баштады. Ну жака жасасам болобу? Элди караганча ырдайм да. Жок. Жок, бул жерде Ушул элди карап жерге. ырдайсың да. Жана мени шаарды үйлөткөн ушул жерге бул. Упорляжа принимаем. Жок, биринчи ырыңдайын ол. Ырыңдайын. Алато ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам та кучактайм ойгурган. Канчаны кылдым? Санап турсаң жакшы болот. Азамат. Канчаны кылдым? Санап турсаң жакшы болот эле, мынча отжимание өмүрүмдө жасай эле келем. Бир шанс келди. Эң арканкы строчкасын ырдап атканда жакшы үн чыкетти. Кучакта дегенде. Биз өзүмөн чыксын дедим да. Азамат, биздин Болсунбек мырзабыз экинчи шарты боюнча да оюнду аткарып бүттү. Каныбек. Эми тийсеңиз эле жакшы. 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 Жана каран жылыш бар, а? Жылыш бар. Доскага тийип. Тийип калышы мүмкүн. Кудай буйруса. Браво. Азамат. Не болду? Келиңиз, өзүңүздүн колдоруңуз менен ачып, өзүңүздүн көздөрүңүз менен окуңуз. Обуруч айланы. Кел обуручту. Обуручту айландырганча ырдаңыз дейт. Ырдаш керекпи? Жөн айландыра бересизби? Так. Ырды тандап алдыңызбы? Ооба. Даярсызбы? Даярым. Обуручту катуу айландырыш керек. Катуу, Ава салкын түн ортосу ай жарык. Ай жарык. Көпкө жүрдүк багаралам. Жок, багаралап бүтүш керек. Бүтүш керек багаралап. Бактын арасында нормал жүрүшүңө да шыпырбай. Так. Көпкө жүрдүк багаралап айланып болду. Жок, болбойт. Багара албай окшойсуз чөт атасыз. Жана үйдө жатыш керек. Так. Көпкө жүрдүк багаралап айланып. Айланып. Бир убакта мындай сунуш киргизди. Албетте, ошол боюнча жакшы болот эле да. Баш кандай элериңин? Ава салкын. Ава салкын түн ортосу ай жарык. Оор бекен. Жөн эле койсоң болбойт. Катыраак кол чап койсоңуздар, жылдыздуу конокторубуз, күлкү жаратуучулар, Беш Тапан тобунун солисттери бүгүнкү майрамдык эфирибизде болуп кетти сиздер үчүн. Кол чабуулар. Болсунбек жана Каныбек болду биздин конокто. Келиңиздер, Болсунбек, Каныбек, азыр ушундай сонун татынакай оюндан соң камерабызга карап биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө деле кыргыз элине каалоо тилектериңиздерди жана куттуктоо сөздөрүңүздөрдү кабыл алмакчыбыз. Не дейбиз эми элибизде ылайым күлкүн адам болгондон кийин күлкү жөнүндө айтабыз. Ылайым үйүңүздө күлкү, жаш баланын күлкүсү, жалпы элдин күлкүсү, ылайым бетиңиздеги бырыштар күлкүнүн бырыштары болсун агайындар. Каныбек, келиңиз. Кыргыз элинин жүзүндө эч качан күлкү кетпесин. Ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Түнкү шоу салам Кыргызстанга дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм.
Жана албетте эле биздин меймандар эч качан кургоо менен кетишпейт. Биздин долбоорубуздун башкы демирчүбүз Фея Сода маркасынан жеңелерибизге керек болуп турган буюмдарды ыйгарып коюуга уруксат этиңиздер. Мынакей биздин сиздерге тапшыра турган белегибиз үй тирикчилигине керектүү каражаттар. Албетте бул идиш жууштуу каражаттарды алып барып, менин аяштарымды 100%га кубандырасыңыздар. Келиңиздер, бизден сиздерге унутулгус эстелик. Рахмат. Алып урушпай, талашпай, татына кайгып бөлүп алгыла. Жана албетте эле дагы бир рет кол шагыңыздар менен узатылмакчыбыз. Болсун мырза жана Каныбек мырза. Рахмат. Келтириңиздер, үйдө болуңуздар. Чоң рахмат. Назира, касиеттери дейт. Идиш аякты жууш үчүн колдонулат. Курамына кирген активдүү заттар май жана кирди так калтырбай тазалайт дейт. Эң кызыгы 1 литр сууга 1 гана кашык кошулат экен. Адан кызыгы дагы бул фея деген бизде Кыргызстанда чыгат экен. Котсом ол глицерин дейт. Бул эмнеси? Глицерин бул вазелин. Колун кесилбей. Фея менен колдонуңуздар, ар дайым сиз менен болсун. Фея ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болсун. Сергип кеттим. Тайже, кел экөөбүз ойнойбуз. Жок, мен ичияктарды жууп атпаймынбы? Фея бальзам оңой эле колдун көркүн ачып, аны жылмакай кылат, ошону менен бирге идиштердин да көркүн ачат. Вау, жылтырап калып турган. Бул да болсо фея бальзамдын керемети. Тазалык үчүн бир гана фея бальзам. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу кыргыз элине аябай өзүнүн чоң салымын кошуп келе жаткан, жаштардын арасынан ушундай суурулуп эч кимге жол бербей мондай болуп чыгып кеткен, кыргызга аттын кашкасындай таанымал теле алып баруучу Эрмек Нурбаевди кол чап тозалаңыз. Ооба достор, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүнкү кечебиздин күлкү жаратуучулар темасына Тамашоо лигасынын жетекчиси жана президенти Эрмек Нурбаев келди. Кол чабыңыздар менен коштолуңуздар. Жакшы, кандайсыздар? Жакай. Тумбам жокпу? келип калдыңыз, кандайсың? Жакшы, денсаулыктарың жакшыбы? Жүрөсүңбү? Көрмөйсүң го деп берди. Жакшы. Кытырлап койдуңуз. Сени келатат десе сүйүнүп, мен тим эле жан дүйнөм жашарып кетпедиби? Эрмек мырза, эң алгач саламатсызбы деп туруп биздин эфирибизге, биздин кечки шоу программабызга алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Өзүңдүн акыркы ийгиликтериң жөнүндө элге айтып кетсең. Биз сени ар дайым мындай ийгиликтердин үстүндө көрөбүз, ар бир көп учурларда. Азыр эмне менен алектенип, эмне жумуш жасап, дагы эмнелерди элге дагы кандай жаңылык тартуулайын деп атасың? Эми чыгармачылык жолубуз, ишибиз Кудайга шүкүр эле, жаман эмес. Орду менен келатат. Тамашоо дагы мынакей 7-чи сезону финалы калды буюрса. Күзүндө 8-чи сезон уланат. Командалардын саны 150дөн ашык Кыргызстан боюнча. Кийинки муун келатат, буюрса дагы бир татыктуу алып баруучулар, актерлор чыга баштайт Кыргызстанда. Ал эми эң жетишкендиктер мен билбейм, баарыбыз үчүн эле байлыгыбыз бул үй бүлөбүз, балдарыбыз окшойт. Ошондуктан учурда эң баалуу байлыгым бул мен балдарым, үй бүлөм. Канча бала болдуң? 3 балалуу болдум. Кеч эле үйлөнбөдүң эле, уже азамат. Ошо эле свадьбага келбей калып, билбей калдым. Анан теги тамашада көбүнчө эле Мерген байкеге асыл өрөт да, эмнеге? Башка тамаша жокпу? Ал убакта Мерген байке өзү суранчы. Мага асыл кылачы деп. Сизге чейин келген меймандарыбыздан дагы сурап кеттик. Кудулдар бар, жана азыр тамашоочулар бар. Бизге негизи көбүнчө маалымат болот. Кудулдарды көбүнчө улуу муун жакшы көрөт, улуу муун угат, улуу муун сүйүп күлөт. Ал эми тамашоочу жигиттерде көбүнчө жаштар угат, жаштар көрөт, жаштар баалайт деген. Ушул сөздөргө жана айырмачылыктарына кандай көз карашыңыз бар? Кудул байкелерибиз, агаларыбыз аябай эле сыйлайм. Чындыгында ар бирөөсүн билбейм, биздин эле бир кичинекей ордубуз бар окшойт сахнада. Кудул байкелерибиздин тамашаларында биз да өскөнбүз, биз да чоңойгонбуз. Ошол эле Рахман байке, Күмөндөр байке, Манас байке, Жаныбек байке тамашаларын көрүп керек болсо мектепте дагы ошол интермедиалар коюп келгенбиз. Анан мен ойлойм, булардын орду бар, албетте агайларыбызды сыйлайбыз. Ал эми биздин тамашоо бул ошол эле КВНдин эле кыргызчасы болгондуктан, анан Санжар айтмакчы, жаштар деп калдык, бизде көбүнчө жаштар ойногондуктан,
анан студенттер, окуучулар ойногондуктан балким көрөрмандарыбыз да ошого жараша да. Кечебиздин коногу Эрмек Нурбаев болуп турганда мурунку берген интервьюңуздарда окудук. Тейле илгери 2006-2007 жылдары бир интервью бар экен. Сиз ал жакта мен азыр убактылуу ушул күлкү тармагында юмор сферасында жүрөм. Бүткөндөн кийин университетти бүткөн соң мен кесип менен иштеп адвокат болом, юрист болом деген видеолорунузду көрдүк. Арадан убакыт өттү. Көчөдө 2015 жыл. Сиз юрист эмессиз, сыр эмнеде? Мен юристмин, Санжар. Сыр ошодо да. Жөнөп турдук. Кудайга шүгүр юрист деген диплом алганбыз, юристпиз, бирок шарт коюлушту адвокат. Албетте бул менин кыялым болчу. Жанакы көптөгөн кинолорду көргөндө дагы анан мындай эмеде окуу жайда окуп жүргөндө дагы ошол аябай кызыкчумун да бул нерсеге. Биз жанакы практикага барып жүргөндө да, сотторго барып жүргөндө да, бирок шарт коюлушту КВН менен ойноп калып, чыгармачылык менен аралашып кетип Дегеле өкүнбөйсүзбү? Кесип боюнча иштебей калдык, бирок эми өкүнгөндө деле эмес. Баары орду менен. Эң башкысы мен билбейм, мен ички дүйнөм менен юристмин. Жигитке 70 араздык кылат дейт. Сизди биз ар тараптуу ийгиликти коштогон жигит катары билебиз. Ырдап бериңизчи бир куплет. Эми ырдайт чыгарсыз, мени күлдүрөсүз. Ырдайм. Ая, кекетпей эле сүйлөп. Ырдайм. Назирежеге айтат. Мен ойлойм Эрмек мырзанын ырдаган эч ким уга элек болуш керек. Азыр чогуу Ошондуктан. байкап көрөлү. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, биринчи жолу биздин долбоордо Эрмек Нурбаев ырдамакчы. Келиңиз анда. Кимди мүмкүн болсо туруп, мен кыйнап койдум окшойт азыр, Буйрдуңуз? Жок, музыкасы бар да гана. Эмне кыласың музыка жолу? Ичиген дерди. Ак мөңгүлүү асказолор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тоосун мекендеп сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Назира айым, эмне кимге бийлеп атасыз я? Кимге качан элдер бийлеши эле? Ошо бийлебейт. Мен эме биринчи жолу сүйүнүп атам, Эрмектин ырдаганы болчу, поддержка бийлеп атам да. Өлө созот экенсиң, Эрмек мырза. Диапазон күчтүү экен аябай. Дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Эл билбеген. Экинчи куплеттерди алам. Мынакей азыр эле Кыргызстандын да жашынакай гимни бир куплет болсо да ырдап бердиң. Ушу Кыргызстан сен үчүн эмне? Кыргызстан бул менин мекеним, бул менин ата энем, мен бул туулган жерим, туулуп өскөн, инкан тамган жерим. Ошол башка мекеним жок, болбойт. Ошол. Ал эми бүгүнкү кечебиздин күлкү жаратуучулар деген темасына келген коногубуз Эрмек мырза. Салтыбыз бар, бүгүн келген жылдыздуу конокторубуз менен селфи кылабыз биринчи. Албетте эле көрөрмандарыбыздын кол чабарын астында. Серьезно эле? Сиз батпай каласыз экенсиз. Чын эле чөбүзбү? Чын эле чөбүз. Биремеде калп эле чыгабыз. Диреки. Эң сонун. Рахмат. Жана албетте эле 5 тапан тобуна катышкан оюнга биз сизди чакырабыз. Келиңиздер, сиздер үчүн да камдалган шаарлардын ичинде татынакай тапшырмаларыбыз бар. Кол чабуулар менен сахнага чакырабыз. Эрмекти оюнга чакырып кетебиз. Кимди? Барабыз. Назиреже. Жок, мен биякта эле отуруп турам. Орозол. Эрмек мырза, эфирде көрдүм дедиңиз, демек баары шартты түшүндүрүүгө кереги жок. Шаарда жарас, ичинде тапшырма бар. Оңой эле тапшырма, Браво! Азаматсыз, кол чабуулар болсун. Келиңиз Эрмек мырза, сизге катылган сурооду өзүңүз окуп бериңиз. Назире эжени турап бериңиз дейт. Жануарларды турап бериңиз дегенде Назира эжени турап бериңиз деген болуп кетти. Сүйүктүү меймандар, теле көрүүчүлөр, кол чаап койсоңуздар, азыр Эрмек мырза үнү менен жана актердук чеберчилиги менен түрдүү жануарларды турап бермекчи. Биздин ар бир бул кичинекей кагаздарыбыздын астында жануарлар катылган. Сиздер даяр болсоңуздар, бир шаңдуу кол чаап койсоңуздар. Мен жануарлар турган мындай начарыраак болуп калат да.
чогуу туруп эле 2 жаныбар болот. Сиз анда Эки жаныбар. эме кылсаңыздар болот. Бир ургач жаныбар. Эркек ургачы жаныбар кылып турап берсеңиздер болот. Эң алгач Серьезно. мышык. Мышыкты турап береткенбиз. Татнакайлы мышык. Сиз мага келип мындай мышык болуп тийишесиз, мен сизге жок деп айтам да. Мышыкча. Ой, дегеле. Мышыкча. Мен сен мышык болуп мага кел. Мен печканын мен барамбы? түбүндө жылуу жерде уктап атам. Эки мышыктын таанышуусу. Мен уктап атам үйдө, сен соседтин мышыгысың. Мен берки соседтин мышыгымын. Кел мага, мына мен уктап атам. Мяу. Сен öyle дерзкий мышыксың го. Мяу. Мындай, сен мага келип атасың, мен деген Домкомдун мышыгымын. Жашнагайлы домкомдун мышыгында эле жүрөк бар да. Жашнагыл көзүн. Мындай. Ошондой эле. Жана детятар мышык жүрөт эле го, ошо үйрөтүп койчу. Баштырайм. Баштаңыз. Сиз уктаганда жана кырррр деп уктап турсаңыз. Кырррр дейсиз. Ана мен келгенде мындай да белиңиздин үйгө. Мону Кеткен. кеткен. Мен соседтин мышыгым, мен уктап атам. Аракет кылып көрөйүн эми мен. Аракет кылбай жашнагайлы аткар. Канча уктап жүрөм? Мяу. Мяу. Эу. Браво, сүйүктүү туугандар, өзүңүздөр байкагандай эле. Биринчи жолу силер үчүн байкап кеттиңиздер. Коңурук тарткан мышык жана эу деп сүйлөгөн мышык болуп кетти. Кезектеги дагы бир сонун татынакай жаныбар. Бул туугандар уй. Биздин ситуацияда бир өгүз жана бир уй. Кол чабыңар. Өзү бука жыл төрөлгөм да менчи. Анда буканы кыйналбай эле окшоштуруп коюп турбайсызбы? Кол чабыңар. Мен издеп атам да. Сиздики поезд болуп кетти го. Келе бербейсиз. Согуш учурунда поезд өтүп бараткандай. Майсалбек деп койсун. Келин сеже, болбойсузбу? Эме кыйкын. Жа, жөнөңүз сиз. Меги мындай Сиз жашуусуз да. Сиз кунажынсыз. Эми чыгып атат эми. Мындай эле эже. Биз жакта мүйзөлөр токолуйду го. Мындай эле. Жок, келиңиз. Келе. Эмне сен сөз үстүнө ургач малды көргөндөн келишиң керек. Сен жөн эле аткара берчи. Мен жөн эле өтүп баратам да. Мейли мына. Мен барып берем, сиз келбейсизби эми? Эми сиз келиңиз. Мейли, мен барып коеюн. Бул бука да, сен букасың. Ооба. Возьми бука зарага. Тур мен. Мен саман жеп атам да, вот. Кунажын көзүн түспөсө бука жибин түспөйт. Өлүп калган бука го. Вообще сезим жок го. Бириңиз барып коюңуз. Жалгыз бука уялып атат. Кел, чогуу эметеличи. 1, 2, 3. Му. Кол чабыңар туугандар, биринчи жолу дагы бир жаңылык алып кетти. Эң жалкоо бука. Маягести аймашыбызды улантмакчыбыз. Кеңиз акыркы шарды жаралы. Браво! Так. Буюмдарды мыкты сатуучудай болуп сатыңыз. Ал эмес, бул таймаш өзгөчө кызыктуу болмокчу. Жөнөкөй буюмдар эмес, эң биздин оюбуз боюнча керексиз деген буюмду ушундай таланттуу мырза, чоң лиганын жетектөөчүсү өзгөчө харизмасы менен балким биздин телекөрүүчүлөр же болбосо күйөрмандарыбызга сата алат деп ойлойбуз. Кол чабыңар, керексиз буюмдарыбызды залыбызга алып алалы. Келиңиз. Бул эң жөнөкөй бош баклажка. Келиңиздер, мен ойлойм азыр бош баклажканы канчалык деңгээлде жакшы сата алат болду экен, чогуу байкап көрөлү. Эрмек мырза, регламент аз, болгон мүмкүнчүлүктө ар бир жакшылыктарын сатасыз. Мага сатасыз. Мен өтүп Кол чабыңар. Жаныңыздан өтүп кетти да мен. Чоңуз, келиңиз, могу баклажка албайсызбы? Эмне кылам ал баклажка? Бул арзан баклажка. Арзан болсо өзүң колдонорчу. Жок, бул мындай да, баклажка деген жана спрайт деген эме бар эле го. Бул жакта жок да. Анан кааласаңыз сүт куйсаңыз болот, кааласаңыз ичип алсаңыз болот. Эмнесин ичем? Сүттү.
Сүт куйшкек да биринчи, анан чишкек да. Ошо ала албайсызбы? Жок, албайм мен. Сумочкаңызда жок экен мындай Жок, жок. сумочка катары колдонгонго. Кереги жок мага, кереги жок. Жок, ала албайм. Жок, эмне алам кур баклажканы? Алып алыңыз. Албайм. Мектепке балким жана 10 жылдыкка барганда ошол жерден балким сатып жүрөсүз. Браво, жакшы, жакшы. Алгыңыз келдиби? Алгым келип кетти, аябай. Жана өзгөчө сумочка кылып алганда. О жагы кесип туруп жип тагып албайм. Дагы бир керексиз бир буюм дейли. Бул жөнөкөй эле бош пакет. Келиңиз, пакет сатып көрүңүз. Чоңуз кандайсыз? Жакшы. Өткөндө билесизби, мен баклажка саткам. Билем. Ошо баклажкаң өлө үйдө керек болот атпайбы? Бир сүт куюп атам, бир айран куюп атам, бир суу куюп атам, бир спирт куюп атам. Ошонун акчасын бербейсизби? Ошондо эле берип кетпедимби? Анан мына жаңы пакет чыкты да биздечи. Бул пакет элде жок пакет. Анткени элдин баары буну таштап салган. Кааласаңыз жана баклажканы салып алып, көчөдөн бассаңыз болот. Сен антпай эле жөн эле момент дейсиңби? Муну алып койчу кичине акча керек болот дейсиңби? Жок, акчада кеп акчада эмес. Мен сизге керек болсо муну Толтуруп бересиң. жөнөлө берем. Акчасы жок элеби? Акчасы жок эле. Точно. Только главное жана баклажканын акчасын бериңиз. Жок, сен алдан берсең баклажканын акчасын берем. Бул пакет менен керек болсо башыңызга кийип алсаңыз болот. Жамгырдабы? Жамгыр. А сен өзүң башыңа кийип жүрдүң беле муну? Ооба да, 2 жолу кийгем. Кана кийчи көрөйүн. Азыр Кийчи сен кийип көр, анан кийин эгер жакшы болсо мен албетте сени сатып алам. Кел, могу ичиндеги немелерин алалы, сен жамгырда кантип кийип жүрчү элең? Жамгыр жадырбайсызбы? Жок, кийип көрсөң анан сатып алам да мен. Мен кийем, Сен кийип көрсөң, анан жакса мен алам. Сиз качып кетпейсизби? Жок, качпайм. Мен просто көзүм көрбөйт. Эркекче. Мына көрдүңүзбү? Кол чабуулар. Азамат кел. Эми сиз кийсеңиз. Жок, мен кийбеле муну алып кетейин, мен жамгыр жаап атканда кийип коеюн. Кыргыздын салты бар, ата бабалардан калган. Пакет кийип койсу. Кол чабуулар. Жок, кол чап кое турла. Жок, туугандар чын. Негизи бизде салт бар экен ушундай бош пакети башка кийгенден кийин сөзсүз түрдө жандагы айым кийиш керек, бирок эркек кийбей койсо боло берет. Жок, мындай кылабыз, Жок, муну бир салты пакет кийүүнүн салты неме турбайбы? Мындай бактысы ачылып, бул жашоодо иши оңолуп, жамандыктын баары аркада калып, жакшылыктын баары алдыда болот экен, пакет кийгендердинчи. Ошон үчүн силер дагы кийип алыңыздар. Жок, кийбейсизби до конца? Жок, муну антип өтө ылдый кылып кийсе болот, көзүң көрбөй. Кайрылып чыгасыз? Кол чаап койсоңуздар, сүйүктүү меймандар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын күлкү жаратуучусу таланттуу мырза, Тамашоо лигасынын жетекчиси жана кыргыз элинин патриоту Эрмек Нурбаев болуп кетти. Эрмек мырза, ишиңизге ийгилик каалайбыз, бар болуңуз, аман болуңуз. Кыргыз элине сизге эркин микрофон. Эми мен кубанычтамын. Биринчиден ушундай жаңы долбоордо катышуучу болуп турганыма. Салам Кыргызстан долбоорун албетте ийгилик каалайбыз. Биздин Кыргызстаныбыз ушундай, Кыргызстаныбызда ушундай жагымдуу долбоорлор көп боло берсин. Өсө берели. Ошол Кыргыз элибизде тынч болсун ар дайым. Салам Кыргызстан. Жана албетте Эрмек мырза өзгөчө жеңебизге даярдалган демирчүбүздүн белегибиздин албетте белегибизде сөз бар кыргызда жакшы. Куттуу үйдөн куру чыкпайт деген. Ошондуктан биз сиз мени ала кетиң деп Сизге арналган биздин татынакай белек бар. Демирчүбүздүн белегибизди карап койдуңуз. Албетте алып кетиш үчүн сизге алып келгенбиз. Рахмат. Сода маркасынан үй тирикчилигине керектүү каражаттар келинчегиңе алып барып керилте сүйүнтүп кой. Негизи ушул үчүн эле келгем да. Келип туруңуздан да биздин төрдү көрүп алдыңыз. Рахмат. Кол чабыңыздар менен узатып алабыз. Рахмат. Чоң рахмат. Браво! Рахмат, жакшы болуңуз. Ардактуу замандаштар, байкелер, эжекелер жана биздин долбоорубуздун теле көрүүчүлөрү, 45 мүнөт бою сиздердин кызматыңыздарда Салам Кыргызстан кечки шоу программасынын алып баруучулары болуп кетти. Назира Жетигенова, Гүлжайна Атаканова. Жана ошондой эле биздин татынакай таланттуу жигитибиз Санжар Мыкыевге кол чаап койсоңуздар. Так, бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан.